Ана саат KG тартуулайт. Устаз Абдишүкүр Ажы Нарматов. Жесир калган эненин окуясы. Кичинекей баласы менен күйөөсү каза болгондон кийин баламды башка өгөй атанан сөз укпасын, башка кылбасын деп экинчи турмушка да чыкпайт. Баланы алып эчтеп өстүрөт, жумуш кылат, башка кылат, баланы окутат, чоңойтот, университет. Ушу балам бардык кыйынчылыгымды унуттурат. Менин көзүмдүн кареги балам дейт. Бала чоңойот. Күндөрдүн биринде энесиге кызыл дипломун көтөрүп келет. Энеке, кайгырба. Кудай буйрса мана жумушка орношом. Эми сени жумуштан токтойсуң. Бардык кыйынчылыгыңды унуттурам. Жардам берем дейт. Эненин кубанычын элестете албайсың. Эне өтө кубанат. Бирок бир канча иштегенден кийин энесине келип, "Эне, ушу балам бактылуу болсун" деп, кошуналардын бирөөсүнүн кызын көздөп жүрөт. "Ушуну алып берсем имандуу, Кудайдан корккон, ата-энени сыйлаган, көзүм артында калбайт. Кудай буйрса ушул кызды алып берсем, балам жакшы жашап кетет" дейт. Бирок бала үйлөнөм деп келет да, энесиге айткан кезде энеси, "Мен паланчынын кызын сага көздөп жүрөм. Көз салып жүрөм. Ушуну алып берейин" десе, "Жок, бул артта калган. Бул кылымдык бүгүнкү заманауи түшүнүгү жок. Бунун билими жок, университеттик билими жок. Өзүмө жараша билимдүү, жогорку билимдүү эмеге үйлөнөм. Менин да өзүмдүн тандаган кызым бар" дейт. Эне канча насаат айтат, энени укпайт. Бирок акырында эне балам бактылуу болсун деп жанагы жигиттин каалаганын алып берет. Заманауи кылымдын жарашасына кийинген, жашаган, диплом көтөргөн билимдүүдү. Келгенден күндөрү, айлар өтпөстөн эле үйдө чыр чатак башталат. Дайым эненин чыр чатак эмнеден чыгат? "Кызым, көп чыга бербегин." Ал кыздын бир гана максаты дайыма подружкаларына, классташтарына, достошторуна баары эле жолугуу. Андан да аялдын, эненин тынчын алган нерсе анын кийген кийими. Жарым жылаңач. Жабык жеринен ачык жери көбүрөөк. "Келиним, сураныч, сен үй бүлөлүүсүң. Сен паланчынын келинчегисиң. Сен узун кийин, башка кий." Ал келген кезде энени дайым баласына жамандайт, кайненени. Бала эмне болот? Бала дайым аялдын тарабын алып, "Эне, сенин заманың өткөн. Ар бир замандын кийими бар. Кылымына, заманына, жерине жараша кийинет. Сен эскиликке тартпагын, башка кылбагын." Чыр ушунан чыгат. Бирок эң чырдын чатагы качан болот, урматтуу мусулман бир тууган? Бул келин жанагы балага уул төрө берген кезде, баланы ооруканадан алып келгенде эненин кубанычын карайт. Ошондой кезде бала, бул аял атасын жоготкон эле. Ошондой жетим бала бүгүн күндө небирелүү болуп, жанагы эне болсо ошо небирени жыттап сүйүнөт, кубанат. Бирок кыз ооруканадан келгендеги биринчи сөзү, "Же мени дейсиң, же энеңди дейсиң" дейт. Бүгүндөн баштап бул үй 4 адамга тардык кылат дейт. Эмне кылат? Эне батпайт байкуш. Эртеңки намазды окуп, тасписин тартып ыйлап отурган кезде бала келет да адаттагынан ташкары энесин чекесинен өп, "Эне, бүгүн бир шаарга үй салышка барабыз. Чоң шаарга барабыз" дейт. Шаарга келип кадимкидей энеси менен айланып жүргөн кезде энени бир жерде таштап кетет. Бирок энеге, "Мен бир аздан кийин келем. Эгер мен кечигип калсам, могу кагаздагы телефонум чалгын" деп эненин чөнтөгүнө кагаз салып кетет. Бир канча ыйлагандан кийин күн өтөт, түн өтөт, бала кайра келген жок. Байкуш эне кагазын көтөрүп жакын телефон чалган жерди табып келет да, кагазды телефончуга берсе, кагазда ушул жазылып турат: "Бул адашкан, мээсиден айныган, каарыган кемпир ким көрүп калса, тапса, эң жакын арадагы каарылар үйүнө алып барып тапшырсын" дейт. Байкушту каарылар үйүнө алып келет. Каарылар үйүндө андан кийин эне бир канча жатат. Бала адрести билет, энесинин барган жерин. Ошол жерге келет да энеге жолукпастан ошол жердегилерге өзүнүн
адресин, телефонун таштап кетет. Эгер бирдеме болсо бизге байланышып коесуңар деп. Энемдин жакшылыгын бир күн мен да аткарайын. Акыркы сапарга узатам деген максатта. Bir канча жылдан кийин дейт, жанагы эне катуу ооруга чалыкты. Катуу ооруп жаткан кезде ошол каарылар үйүндөгү аял баланын телефонуна чалып, тезирээк кел, тез келбесең болбойт. Энең катуу ооруп жатат. Кечиресиң, мен бала чакам менен эс алууга чет мамлекетке билет алып койгонмун. Келгенимден кийин барайын дейт. Эне да жанагы ошол жердеги кызмат кылган аялдын колуна бир кат таштайт. Эне ошол оорудан кийин бала келбейт. Эне каза болгондон кийин жанагы каарыган аял каза болду. Кызмат кылган кыздар энеге телефон чалат, баласына. Баласына телефон чалган кезде баягы бала эмес, башка бир жигит жооп берет телефонго. Эмне болду? Биз паланчыны карап жаткан каарылар үйүндөбүз. Ал жигит кайда десе, мен аялынын иниси болом, кайнысы болом дейт. Ал жигит кайда? Жеңем менен жездем балдарын алып самолеттен кеч калабыз деп аэропортко катуу бара жаткан кезде кырсык болуп, авария болуп, үчөө тең каза болду дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кама тадину тудан, кандай кылсаң ошого жараша жазасын аласың дейт. Жакшылык кылсаң жакшылыктын жазасын, жамандык кылсаң жамандыктын жазасын аласың. Жакшылыктын сыйлыгын, жамандыктын жазасын берүүчү Аллах табарака ва таала. Энелерди кайгырткан жигиттер, энелердин көз жашын агызган келиндер, кыздарга кайрыларым. Эч ойлобогун, энем атам наразы кылып жакшы жашаймын дебегин. Бул дүйнөдө денең, ден соолугуң чың болуп бактылуу жашай албайсың. Ден соолугуң да чың болбойт. Рызкың кенен болбойт. Ата энеңди наразы кылсаң, эч качан балдарыңнан, келиндериңнен сый урмат көрбөйсүң. Эң жаманы качан, урматтуу мусулман бир тууган? Жан берер кезде кадимки имандуулар катары оңой жан да бере албайсың. Жаның чыгуусу өтө кыйын болот. Оңой жан бербейсиң. Андан да жаманы, ата энени наразы кылган инсан өтөр кезинде ашхаду алла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммад расулуллах келимесин да айта албастан имансыз өтүп калууң мүмкүн. Ошондуктан энелердин көз жашын агызган, атанын пенсиясын алып ичип койгон, аялын энесиден жогору койгон, балдарын, кыздарын энесиден жогору койгондор көзүңдү ачта, денеңде жаның бар кезде, акылың өз ордунда кезде жаратканга жалбарып тобо кылгын. Урматтуу мусулман бир тууган, Абу Дарда ва Ибн Мажа пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан ушул хадисти риваят кылат. Байнама нахну инда расулиллах, биз пайгамбар менен отурат элек дейт бул сахабалар. Изжаху ражул мин бани Салама, Бани Салама деген уруудан бир киши келди пайгамбардын жанына келип. Факала я Расулаллах, хал бакия мин бирри абавай шейин. О пайгамбар, мен ата энем өтүп кеткен. Өтүп кеткенден кийин ата энемди сүйө аламбы? Сыйлоого жол калдыбы? Ата энеме өткөндөн кийин мээримдүүлүк кыла аламбы деди. Кала наам. Пайгамбар ооба. Ассалат алейхима. Ата энең өткөн болсо дуа кыл. Вал истигфар лахума. Алардын күнөөсүн кечир деп Аллах Таалага истигфар айткын. Ва инфаз ахдихима. Ата энең тирүү кезде бирөөгө вада берген болсо вадаларын аткар. Василатур рахма аллати ла тусал илля бихима. Ата энең аркылуу болгон тууган уругуң менен карым катнашты үзбөгүн. Алардын туугандары менен карым катнашты бол. Ва икрами садиқихима. Ата энеңдин досторун сыйлагын, урматтагын. Ошондо ата энеңди мүрзөдө да сыйлаган болосуң дейт. Мен угуп жаткан атамды наразы кыла албадым. Аттигай бүгүн болгондо сахабалар сыяктуу башына суу көтөрүп келип ойгонгочо турат элем. Аттигай ата энем бүгүн болгондо андай кылмакмын деген инсандар болсо, тобо кыл, истигфар айт.
ата-энеңдин, туугандарын сыйлагын, урматтагын. Күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бир жигит келди. Я Расулуллах, азнабту замбан. Чоң күнөө кылып койдум. Чоң күнөө кылып койдум. Күнөөмдү жоюу үчүн жол барбы? Кантип күнөөмдү жоём деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ахайюн валидак, ата-энең тирүүбү деди. Күнөө менен ата-эненин эмне тиешеси бар? Сахаба көзүнөн жаш агып, жок, ата-энем өлгөн деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам энеңдин бир туугандары барбы деди. Ооба, энемдин бир туугандары бар. Баргында энеңдин бир тууган эжелерин, сиңдилерин сыйлагын, урматтагын, кызмат кылгын, Аллах сенин күнөөңдү кечирет деди. Ата-эне эмес, эненин, атанын бир туугандарын